Assalamu алейкум достор, туғандар, өзгөчө Десин ТВ каналынын көрүүчүлөрү, подписчиктер. Мына бүгүн 4 август. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой блогер Бакыт Сулайманов деген аке менен жолугуп, бүгүн ушул күндү насип кылган экен. 2017 жылдан бери биз 3 жыл өтүптүр. 2017 жылдан бери биз жолукпаган экенбиз. Телефондо гана сүйлөшүп жүрүптүрбүз. Мына бүгүн жолугуп, өткөн кеткенди эске салып дегендей. Анан өзгөчө ушу интернеттеги жаңылыктар, быйыл шайлоо болгон үчүн шайлоого байланыштуу партиялардын айланасындагы жанагыдай оюн же болбосо билбейм, эмне деп атайбыз, шайлоонун шайтан оюндарыбы же башкасыбы. Анан эң эле кызыгы мына Бакыт акеге бир суроо бергим келип атат да. Эмне үчүн дегенде, ушул Бакыт акенин YouTube каналынан мен кечээ көрүп эле тим болбой бөлүштүм. Жанагы жаштар, бүткүл жаштар адашпасам, бүткүл жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаровдун партиясын тартып алып койду деди. Жанагы кишинин атын атап койсоңуз. Тыныбек Мейманалиев. Тыныбек Мейманалиев деген аксакал анын партиясын тартып алып, бийликке кошулуп кеткени боюнча айткан экен. Мен да кече өзүмдүн Facebook баракчаман кыскача айтып өттүм. Ушуга сиздин оюңуз, себеби сиз Чыңгыз Капаровду колдоп келесиз да, жаш, күчтүү деп. Ушуга кандай дейсиз, эмне деп комментарий бере аласыз? Мынау кечеги Чыңгыздын айтканынан кийин партиясын алдырып жиберип, эмне кылат бул жигит? Кандай ойдосуз? Рахмат, дагы бир жолу. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Мен абдан бул нерсеге мындай бир жагынан таң калуу, бир жагынан таң калбай койсо деле болот. Мындай партияларды рейдерлик жол менен басып алуу, ушу жөнөкөй катардагы каттуу аты чыга элек партияны деле басып алса боло берет экен. Мына турмуш көрсөттү. Мен бул Чыңгыз деген жигит менен деле ушул акыркы кездери сүйлөшүп калдым эле. Ушул мен эртең менен дагы бир контент кетирдим. Ушул жаштарды абдан колдоп, ушул жаштар бийликке келсе заман оңолот беле деп, эми биздин ишеничибиз ушул жаштарда калды да. Анан мени абдан таң калтырганы, эми булардын бир тараптуу эле ушул Чыңгыздын сөзүн угуп, Чыңгыздын видеосун кетирдик. Мен кече дагы кайрылганмын, ушул балким ошол Тыныбек Мейманалиев деген киши көрүп калса, өзү дагы видео кетирип чыгарса, анан ошол тарабынан дагы сүйлөшөбүз. Менин WhatsApp номерим деле бар ал кишиде, кааласа чыгып сүйлөшсө болот. Мен бир мындай бир учкай бир тарап эле маалымат бербей, экинчи тарабынан дагы бергенге даярмын. Ал эми азырынча ушул кечээки видеодон кийинки өзүмдөгү болгон реакцияны айта кете турган болсом, мен жана эле мындай деп элдер менен дагы сүйлөшкөм. Ушул эми кантип жаштарды чоң аксакал 60ка чыгып калган киши жаштар партиясын жетектеп жүргөндүгүнүн өзү нонсанс деп коет да, мындай сөз менен айтканда. Бул кандай мүмкүнбү? Силер өзүңөр пикирлериңерди айткыла. Ошондой жаштарды каяктагы бир кары чалдар, мен мына азыр 52ге чыктым, мен уяламын ушул жаштар менен сүйлөшүп, баш көз болуп айтканды айтамын. Мына эртең менен контентимде айттым, жаштар бир өзүңөрдөн пикирлер болсо мен жардам берели, жол көрсөтөлү. Ал эми силер баштаган нерсени барып ээлеп алып, ушундай нерсени кылуу бул Тыныбек байкеге окшогон кишилерге менин оюмча абдан эле уят нерсе болсо керек. Бул өтө Оштун сөзү менен айтканда куник болуп калды да, ушундай пастык кетти. Бул жерденчи, бул юридикалык жактан дагы, башка жактан дагы эми бул жаштар партиясы дегенди буга чейин эч ким билген эмес. Ушул жигиттин сен деле туура ойлосоң керек, ушул Чыңгыз Капаров сүйлөгөндөн кийин көп адамдарга тааныштырып, бүткүл жаштар партиясы деп сүйлөп, мен дагы көп контенттерди кетиргенмин. Ушул нерсе аркылуу таанылып жаткан партияны анан кандайдыр бир интригалар менен, албетте бул дагы алдыда шайлоого чейин 2 ай бар, дагы кандай нерселер болуп өткөндүктөрү Чыңгыз менен дагы байланышка чыгып, түз байланышка чыгып туруп дагы Facebook'тан бул Ильяс дагы сүйлөшөм деп жатат. Албетте биз бул нерсенин аягына чыгууга аракеттенебиз. Достор, менин жеке оюмда ушундай нерсе болду. Көп нерсе бизге азырынча караңгы, дагы сүйлөшөбүз алар менен тике. Ал эми булардын мындай болуп ошол Тыныбек деген кишинин Мейманалиевдин мынтип алып алганын мен абдан туура эмес деп ойлодум. Анткени жаштарды жаштар гана башкарыш керек. Мына азыр жаштар дегенде мен албетте тиги
ким эле Тилек Токтогазиев деген аябай жакшы жигит экен, көп нерселерди кылыптыр, бир элдик баатыр деп койсок болот. Ушундай жакшы жаштар кетип атат да. Сиздин айтымыңызга караганда жанагы Тыныбек Мейманалиев, эгер адашпасам, ошол Тыныбек Мейманалиев деген байкенин дагы оюн уккуңуз келет экен да. Ошондон кийин дагы бир комментарий кылып видео аркылуу айтам деп турасыз. Андан кийинки нерсе, мына Текебаев боюнча да бир сөздөр айтылып жүрбөйбү? Кимдир бирөөлөр Текебаевди колдойт, такшалган эски саясатчы, легендарлуу партиянын көркүн ушул Текебаев ачкан деген сөздөр бар. Ошол эле убакта ушул акыбалга ушул мынау башаламандыкты Текебаев түзүп кетти. Текебаевдин конституциясы Кыргызстанды сазга тыкты, жарга такады дегендей дагы баягы оң тетири дегендей ар түрлүү сөздөр айтылып жүрөт. Муну айтып атканымдын себеби, бирден бир себеби, Текебаевдин соту кайрадан уланып, мына мен кече Facebook'tan окуп калдым. Бул ошол баягы үйдө дарыланып 14 күнгө чейин үйдө чыкпаш керек экен, эгер мен адашпасам. Ошого карабастан муну сотко чакырып атыптыр. Жактоочусу Facebook'ка жазды, сотко чакырып атат деп. Анан жеке менде бир күмөндүү ойлор пайда болуп атат. Бул бир эле менде эмес, бул Текебаевдин колдоочулары же Текебаевдин тарапташтарында деле ушундай күмөндүү ойлор болушу мүмкүн. Текебаевди шайлоого катыштырбай коюш керек. Текебаевди жолдон же болбосо баягы аут деп коебу, кандай аутка чыгарыш керек деген дагы бир саясат болуп атышы мүмкүн. Себеби бул бийликтин корккону, бул бийликтин мындай бир чочулап атканы, бул жакшыбы жаманбы Өмүрбек Текебаев. Себеби бул киши эки революцияда тең катышып, өзүнүн салымын кошкон, эртеби кечпи ага тарых өзүнүн баасын берет, же жаман же жакшы дегендей. Бирок менин оюм жана сизге мындай бир суроо катары, Текебаев негизи шайлоого катышканы жакшыбы же шайлоого катышпай эле коюш керекпи? Ушуга сиз кандай дейсиз? Рахмат. Негизи бул Текебаевдин саясий аренадагы орду абдан чоң. Ушул эки революцияда тең алдыңкы саптарда бара жаткан. Мен бул Текебаевди жаш кезимен бери, мен өзүм ушул Базар Оргондун кулуну болгондуктан мен ушул Текебаевди көрүп чоңойдум. Текебаевдин кантип ошол Айкөкүл Мырзакеримова деген акимге жапжаш кезинде каршы туруп, советтик системага каршы турган аябай мындай көрүнүктүү өжөр ишмер да, чын айтканда. Саясаттын казанында ушул педагогикалык окууну бүткөн болсо дагы аябай чоң саясатчы. Албетте кийин юридикалык билимдери бар, мыйзам чыгаруунун атасы болуп жүрөт. Бирок ушул саясат майданында абдан белгилүү киши да. Анан чын эле мен дагы кандайдыр бир деңгээлде ушул азыркы кезде мына партиялык система, мисалы үчүн көп эле адамдар партиялык системанын адилетсиздик жакка алып келгендиктерин мына көрүп жатабыз. Бир мандаттуу болгон системанын жок дегенде жарым депутаттар бир мандаттуу округтардан келгенде бир адилеттүүлүк болот эле да. Ал эми бул ушундай нерселердин болуп калгандыгына Текебаевдин түздөн түз тиешеси бар деп айтып келе жатышат. Күнөөлөп, Текебаев өзү түзгөн системанын курмандыгы болду деп айтсак дагы болот да, кандайдыр бир деңгээлде. Эмне себептен ушул эле Текебаев ошол эле акылы менен мурдакы кездери 120 депутат алып келди. Алып келди. Тизменин пайда болушуна ушул киши күнөөлүү деген дагы сөздөр айтылып атат. Андан сырткары дагы кайсы көп мезгилге чейин ушул Атамбаев менен үзөңгүлөш болуп, чогуу чарааны ээрчишип жүрүштү. Ушундай жактарынан алганда аябай эле мындай
мен бир жагынан мындай туура эмес көп нерселердин болгондуктарын, эгерде булар туура саясаттарга мына жүгөндүн бир жагын ушул Текебаев чоюп келген да, бир жок дегенде 30-40% ушул Текебаевдин адамдары бийликте тургандыктары. Мына мисалы үчүн Жалал Абадта, Кыргыз-Нефтегазда жана башкаларда, райондо мисалы үчүн Базар Оргондо акими деле ушул Текебаевдин адамдары болчу. Айыл өкмөттөрдөн деле ушул ата мекенчилер абдан көп болгон. Бул деген турмуштун чындыгы. Бир пешене жарытарлык жакшы нерселерге жеткен эмеспиз да. Бирок Текебаев президент болбогондон кийин бир жагынан эми чоң күчтүү реформаларга бара албашы керек. Текебаевдин дагы жакшы жактарын айта кете турган болсок, мындай коркок эмес, мисалы үчүн өзүнүн мындай көкжал коркпогон, позициясын ачык айтып, өз позициясын ачык айтып, күрөштү чыныгы күрөштү алып барууда чоң адам экендигин көрсөттү да, качып кетип калган жок башкалар сыяктуу. Ошол пешенесине жазылган нерсени көрүп, мына өзү айткандай бул киши стратег экен, көзү ачыктай алдын ала билип, эй Атамбаев, мен кол чабуулардын астында чыгамын, ал эми сен камаласың деп айтканда биз ишенген эмеспиз, чын айтканда. Ишенгендер ишенгендир. Ооба. Мына ошол айткандай болду. Бул нерсе дагы көп нерсени айтып турат. Ал эми бул кишинин шайлоого катышпастыгы боюнча мына Талайгүл ошол адвокат айтып жатат. Буларды иш кайра артына кеткен. Булар соттолгон адамдын катарына кирбейт, толук ушул нерсеге шайлоого катышканга укуктуу депчи. Анан Адил Турдукулов деген коомдук активист айтты, шайлоого чейин сөзсүз түрдө акталыш керек деп дагы айтып жатат. Эми буну менин оюмча бийлик төбөлдөрү кандай деп чечсе ошондой болуш керек. Бирок таң калтырган нерсе, эмне себептен Атамбаевдин соттору же башкалар тез болот дагы, ал эми бул Текебаевдин бир жаңсыл боло турган соту шунчалык майдан бери келе жатабы? Майдан башталды, иши 1 жыл болду. Так айта албайм, кайсыл айдан бери аябай эле узарып кетип атат да. Эмнеге мындай бир туруп бир мындай, бир туруп ушундай адамды канчалык артка сүргөн сайын адам кайра баягы орусча айтканда популярдуу болуп, туурабы туура эмеспи, адамдар ошондой жаны кейиген адам тарабында болот экен да. Мен албетте бул Текебаевдардын мындай парламенттин көркү деп ойлоймун да. Текебаевсыз парламент кызыгы жок болуп калат экен да. Ал кызык эмесинде деле эмес, бирок баягы чынында каяктагы бир чимкириктерге караганда мындай Текебаевдин ушул сыяктуу адамдардың кесе айтып, министрлерди такалап, иштей албасаң кет деген сөздөрү аябай эми баягы азыр пиар болуп, баягы Текебаевдин өзүнүн командасы да кандайдыр бир деңгээлде информациялык маалымат майданында чоң чабуулга өтүштү. Текебаевдин жакшы жактарын айтып, чын эле көп жакшы нерселерди кылган да. Карап отурсаң, ошол бетке чабаарлыгы, күрөшкөн ушундай революциялык көз караштары, көп жакшы нерселери бар да. Мен мындай кандайдыр бир деңгээлде ушул абалга жеткенибиз менен эми адам деген жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болот, баягы болбойт дегендей. Эми жашы кыйлага барып калса дагы турмуш деген ушундай да, сразу эле боло кетпейт. Акырындан жакшы жака, мына жакшы команданы алып келди. Тилек Токтогазиев, кээ бир айтышат ушул Ырыскелди Момбеков, Жанар Акаевдарга да каршы чорный пиар башталып атат, кара пиар. Бирок мен ушул кишилерди аябай ушул парламенттеги мындай күчтүү инсандар эмесе болуптур. Буларды силер сындагыла, жаман анан тегинде калпычы популист. Анда калган 100 депутат бар, баалык эчтеке кылбаган. Анда ошолорду мактагыла, ушулар жакшы кылып атат деп. Кнопка басып, бири-бирине добуш берип, бир депутат 15 депутаттын ордуна добуш жанагы кнопканы басканын, достор, биз буга чейин көрүп келдик да. 6-чы чакырылыштын депутаттары бул ошол эле Ырыскелди Момбеков айткандай, булар кылмышкер. Булардын үстүнөн кылмыш ишин козгош керек. 6-чы чакырылыштын депутаттарына 100 депутатка кылмыш ишин козгош керек. Муну мен айткан жокмун, муну Ырыскелди Момбековдун айткан сөзү. Мен жөн гана кайталап коюп атам, кайталап келе жатам буга чейин дагы. Демек, 6-чы чакырылыштын депутаттары татыксыз болгондон кийин токотерин айтканда, эмне үчүн кайра буларды шайлаш керек? Эң негизги мындай орчундуу суроо. Эмне үчүн кайра 6-чы чакырылыштын депутаттары шайланып келиш керек? Эмне үчүн? Сиздин оюңуз боюнча кайсы депутаттар мындай алдыга чыга алат? Кайсы партия кимге көбүрөөк мындай бир
өзүңүздүн бааңызды берип атасыз. Кайсыл партия утса деген ойлоруңуз бар? Мен айта кеттим, өткөнкү берүүлөрүмдө дагы айтканмын. Биз канчалык сайрап, канчалык мына ушул бийликчил партияларга үнүңөрдү бербегиле, жүрөгүңөрдү сүйгөн адамдарга бергиле десек деле, мен түшүнбөй калдым. Акыркы кезде мына айыл менен сүйлөшүп жатабыз. Жүрөктөрүңөр кимди сүйүп, каяка кетип аткандарын дагы деле баягы эски ошол оюндар башталыптыр. Ошол эски партиялар, эски анан жаңы чыккан биримдик ушундай партиялар бири менен бири. Мына мен кечээ мисалы үчүн Кара Балта Сокулук жактан маалымат алдым. Кантип ошол биримдик партиялары жана башкалар ушинтип өздөрүнүн кыймылдарын башташыптыр алдын ала элечи. Адамдарга айта кетчү нерсе да, эгерде биз жакшы жашоону кааласак, эми мен бул партияга же тигил партияга үнүңөрдү бергиле деп айтпаймын, бирок мындай жүрөгүңөрдөгү өзүңөр бир тараза болуп, биздин келечек үчүн ойлонуп, үнүңөрдү, добушуңарды берүүңөрдү айтат элемин да. Анан бул коррупцияланышкан система экен да. Ошол 100 адам сүйлөбөгөн, 100 депутат алалы, 20сын сүйлөдү деп коелу. Чынында 20сы деле эмес, бир 10 чактысы эле сүйлөйт. Биз 100 ала турган болсок, ошол адамдардын бардыгы бул нерсенин кыныгын алып, баягы балын татып калган адамдарда, аларда мүмкүнчүлүк бар, тааныштары көп, акчасы көп, кайра эле келебиз деп олигархтар баары аракет кылып жатышат да. Эми достор, биз ушу өзүбүздүн жан дүйнөбүздү революция кылып туруп, эми баарын болбосо дагы жок дегенде бир 50% ушул мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан, Чоң Казат, Камчыбек Ташиев жетектеп бара жаткан мекенчилдер, Ата Мекен партиясы, ушундай бул лидерлер бири менен бири албетте мындай көз караштары келишпейт экен, бирок ошентсе дагы биз ушул 3-4 партияны колдоп, ушуларга гана голос берүүңөрдү мен каалайт элемин да. Эми баарыңарды мындай кылгыла, андай кылгыла деп биз манипулировать эте албайбыз, бирок эгерде өнүгөлү десек, ушул өзгөрүүнү ар бир адам өзүнөн башташ керек. Өзүбүздөн өзүбүз өзгөрбөсөк, Мадумаров болобу, тиги Текебаев келеби, баягы эле сөз болот. Ошондуктан достор, мындай көз карашыбызды бир аз өзгөртүшүбүз керек да. Достор, видеону аяктардын алдында мен мындай бир ачык эле токойтерин айтканда, азыр бул бийликтин 3 партиясы, ошол эле Мекеним Кыргызстан, өзүңөр билесиңер бул партия кимдики экенин. Биримдик партиясы, аны да билесиңер, аты аталып атат бүгүн. Кыргызстан партиясы. Кыргызстан партиясы бул ким? Кимдер мунун сап башында? Мунун тарых таржымалы кандай? Аны дагы билесиңер. Ушул 3 партия бийликтен пата алган эң алдыңкы партиялар деген сөз болуп атат да. Ошол эле убакта жанагы биз башында айтып өткөндөй эле, бүткүл жаштар, мына Чыңгыз Капаровдун мурдагы партиясы, бүткүл жаштар партиясындагы өздөрүнө тартып алып, баягы жөнөкөй эле кыргыздын көчө сөзү менен айтканда, бирөөнүн минип жүргөн атын эле тартып алгандай болуп калды да. Мындай эле басып эле бирөөнүн алдындагы атын тартып алгандай эле мен ошондой түшүнүктө калдым. Эгер бул шайлоо достор таза өтпөсө, ошол жанагы биз атап аткан бийликтин батасын алган, бийликке жаккан, бийликтин камчысын чапкан, ляппай ака деп кызмат кылып бере турган бийликчил партиялар келе турган болсо, демек бул шайлоонун жыйынтыгын биз тааныбашыбыз керек. Биз шайлоону буссак болот достор. Ар бир кыргыз ойлонуш керек. Бул жөнөкөй эле нерсе. Ар бир кыргыз, мен тааныбайм, бул шайлоо незаконно, законсуз болду, ыпластык жол менен болду, бурмалоо, элди алдоо, коркутуу менен болду деп туруп ар бир кыргыз чыгып оюн ачык айтыш керек. Албетте биз андай жаман нерсе болушун каалабайбыз. Жакшы тилек жарым ырыс дегендей, ушул элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мыктынын мыктылары суурулуп алдыда келишин мен каалайм. Айла жок, бирок мен партиялык тизмеге, мына партиялык башкарууга мен негизи каршы болчумун. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул партиялык шайлоо болуп аткандан кийин айла жок элди ойготууга, элди мындай бир өзгөрүүгө мен чакырат элем. Ар бир адам өзгөрүүнү өзүнөн башташ керек. Билебиз, ар бириңердин жердешиңер бар, кошунаңар бар, коррупционери бар, криминал бар, жана башка ак кара дегендей жакшы жаман иштерди жасап жүргөн адамдарды билесиңер. Ошолардын атын ачык айткыла.
элди алдаган, элдин көзүн боёгон олигархтар, криминалдар, аларга силер добуш бербегиле достор. Баягы эле эски адатка, баягы эле көнгөн өнөрүбүзгө таянып, арак ичип, биртке эт жеп, концерт берсе, концертин берип биз муну эми айтып эле келатабыз. Азыр шайлоого чейин кайталоо, Бактеке, азыр кайталоо гана болуп турат. Кудай буйруса, анан калганын дагы көрө жатарбыз. Мен сөзүм ушу менен аяктайм достор. Көңүл бөлүп көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Мен сөздүн калганын Бактекеге берем. Рахмат. Достор, мен дагы ушул учурдан пайдаланып айта кетейин. Абдан туура көз карашка келишиңер керек да. Анан дагы мына эртең менен айттым эле, ушул демилгелүү жаштар группасы деп азыр мына ушул ажал менен кармашып жардам берип жатасыздар. Ушул демилгелүү жаштар эмки кезек ушул коррупцияга каршы күрөштү дагы улантсак. Мен айтканмын, ушул кимде кандай бир факты болуп калса, ушундай элдин кызыкчылыгына каршы келген, шайлоодо акча таратам деген сөзсүз түрдө байланышка чыгып, мына Ильяздын Facebook'та Ильяс Турдукулов деген Илгиз Турдукулов, ошого видеолорду жиберип турсаңар болот достор. Бул Бактекенин дагы поштасына жиберсеңер. Поштага жөнөтүп мага чалып койгула десеңер, мен байланышка чыгам. Мына мен бүгүн бир жигит менен байланышка чыктым. Facebook'та дагы Бакыт Абдумаликов деген баракчам бар. Чыксаңыздар, ушул нерселердин шермендесин чыгарып, азыртан ушул коррупцияга каршы, ушул добуштарды сатып алууга каршы күрөштү баягы ар ким өзүнүн алынча жүргүзөт дегендей, биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша баштасак, ар бирибиз күрөшөлү достор. Мен ошону айта кетмекчимин. Саламатта туруңуздар. Биз жеңебиз сөзсүз.